сатып алган карапайым эл күнөөлүү болуп калып атат да. 10 миңден ашык машина болсо, ошонун 1000ден ашыгы кредитке алып алып, азыр процент менен кредитин жаап атат. Могу 1 ай төлөнбөй калып. Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим? Армян, Абхазия, жанагы российский номерлер боюнча дагы бир видео чыгарып атам. Бул жерде таможенниктердин жетекчилери өзлөрүнүн аркасын жабыш үчүн Камчыбек Кыдыршаевич сиздерге ушундай маалымат жеткизип салды. Бул машиналар бөлүнүп келген, запчасть болуп келген, мотор өзүнчө келген, дөңгөлөк өзүнчө келген, кузову кесилип өзүнчө келген. Бул жалган маалымат. Бул таможенниктер өзүнүн аркасын жабыш үчүн ушундай маалыматтарды сизге жеткизип салышты. Бул ар бир стоянканы текшерип көрүңүздөр. Бурамаларынан бери чечилген эмес бул Армениянын машиналары. Состояниясы мыкты машиналар, ушул бойдон кирген. Авторынок жетекчилери болсо ошол тыюу салбай, именно саттырып, аяктагы өзүнүн долясын көргөн да. Бул жерде кыргыз номерлүү машиналардын катарына тургузуп алып саттырган. Таксовать эткен жумушу токтоп калып, өтө кыйналыш болуп атат. Үй бүлөсү менен ырк кетип атат. Мамлекетке эле зыян бул. Сиздер кыргыз номер бергенче айдаганга уруксат бере туруңуздар. Элди ойлоңуздар. Ушул эл шайлады сиздерди. Ушул айдоочуларда эч кандай күнөө жок. Бул эми авторынака бардык свежий машиналар турат. Тиги сатуучулардын бардыгы кыргыз номер берилет. Казактарда казак номер берилген. Бизге да кыргыз номер берилет. Муну алып калгыла деп туруп сатып атпайбы? Эми авторынакка тиги гаишниктер жетекчилери барып алгыла бияктан деген жок. Именно саттырып туруп алышты. Анан карапайым элде күнөө жок да аягындачы. Бул жерде процент менен кредитин жаап аткандар бул арам иш го, негизичи процент алуу. Бул мамлекетке доо кетип атат. Анткени бүт баары доляда отуруп алган. Бул бирөө кирип процентке алса баардыгына тиги эме каргыш тиет. Баардыгына тиешелүү бул нерсе. Ошол себептен Камчыбек Кыдыршаевич ушул Армян номери, Абхаз жанагындай эме номерлерди айдаганга уруксат бериңиздер, кыргыз номер бергенче. Анан кыргыз номерди эми баасын депутаттар системасын иштеп чыгыптыр. Кимиси канча, кайсы машина жылына карап, акчасына карап, ушундай эме кылса эртерээк кыргыз номерди берип, закондоштуруп, мындан ары таможнядан киргизбей, авторынака мындай машиналарды киргизбей, тыюу салып, ушундай мыйзам менен иштесеңиздер, элдер өзлөрү эле албайт. Чоң рахмат, ушуну айтып коеюн сиздерге.